Саламатсыздарбы, урматтуу Жетинур YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, аман турасыздарбы? Сиздер менен кайрадан Жетинур YouTube каналы болмокчу. Бүгүнкү чыгарылышты биз Ызар айылында тартмакчыбыз. Ызар айылында көчөсүн унутуп атам, анда көргөзөм. Ызар айылында үй сатылат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, үй кайсыл жерде жайгашкан? Болжол менен Ызар айылы башталганда эле, Ызарга кире бериште эле мындай лоток болот экен, лоток бар экен. Ушул лоток ошол башына чейин барат экен. Ошол чоң трассага окшогон жолдон келип атып эле Ызар айылы табличка чыгат. Башталганда эле ошол жерден оң жакка бурулуш бар экен. Оң жакка бурулуш мына ушул жол. Ушул жол менен ушул лоток дагы ошол жакка чейин барат. Ошол лотоктон эле мындайча айтканда оң жакка бурулуп эле ушул көчө менен түп-түз келе берсе, мына түп-түз келип ушул жакка лоток менен, если жөө басса лоток менен түп-түз басып, машинада болсо ушул жол менен түз бара берсеңиздер, мен азыр дагы көргөзөм. Үй мына достор, үй ушул үй мына. Мен азыр дагы жанынан көргөзөм. Мына ушул жол менен түп-түз барганда эле бул көчөнүн атын унутуп атам, бирок Ызар айылдагы аябай сонун кооз жер. Башында адашып калыпмын. Багын өзү эле эмес, бул ушул жер баардыгы кошулуп 19 соток экен. Бул сарай, отункана окшойт. Бул жак отунканасы. Сарай, чөпкана, малканасы дагы бар экен. Аны дагы көргөзөбүз азыр. Бул мына багы. Багында 20 түпкө жетип жетпеген алма бар экен. 20 түпкө жетип жетпейт. 20дан көбүрөөк, 25, 26 где-то примерно 26 түп тереги бар экен, мынакей. Тереги ушул жерден башталат экен. Ошол аягына чейин тереги менен экен. Мына ограждениясы бул жерден. Ушул жерден жери бүтөт. Алмалары баары өсүп жетилген экен. Өмө бере турган болуп калган уже. Ограждение жердин бүткөн жери. Багы жакшы экен достор. Аябай кенен. Бул жагы ушул жерден тосулган экен. Бүткөн жери ушул жер экен. Мына достор. Жери жакшы кенен экен. Чөбү бар бул жака. Чөбүн дагы коруп алса болуш керек. Мына бул жерде дагы огородко окшогон жери бар окшойт. Мынакей. Үйдүн артын дагы көрсөтө кетейин силерге. Деректери. Үйдүн арты, арка жагы, мына деректери бул жакка чейин. Ушул жакка чейин 20-30га дагы жетип калат го дейм достор. 30га дагы жетип калат дереги. Мынакей достор. Тал. Бул жакта дагы огород эксе болот экен, мына. Чабылган, казылган. Бул жака мурда да эккен окшойт. Отункана. Бул жакта дагы отунканасы, мына. Бул жак малкана окшойт. Бул жагы мына малканасы дагы бар экен. Мал жайгаштырганы, мал бакканы,
дагы малканасы менен. Так. Эми достор, силерге үйдүн ичин көргөзөйүн. Бөлмөлөрүн ар бирөөнүн бирден. Тоокканасы, айта кетчү нерсе. Тоокканасы дагы. Эми силерге достор үйдүн ичин тартып көргөзө кетейин. Ар бир бөлмөнү бирден тартып, мына бул сөрүсү. Эми үйдүн ичине киребиз достор. Мына достор, үйдүн ичи бул коридору менен, ушул коридор менен кошуп санаганда 1, 2, 3, 4 бөлмөлүү экен. 4 бөлмөлүү коридор менен 5. Бул үйдө азырынча квартиранттар эле жашайт экен. Алар мына ушул комнатадан баштайлы. Ана бисмилля. Ушул бөлмөдө эле жашашат экен квартиранттар. Калган бөлмөлөрүндө эч ким жашабайт экен ал жакта. Бул жерде квартиранттар жашайт экен. Мына бөлмөлөрдүн ичи жакшы, кенен. Бирок ремонт талап кылынат. Аны мына дубалдар өзү каалагандай кылып ремонтту кылып алат. Ким алып неме кылса дагы. Полдору, пол мына жакшы экен, полдору басканда жылуу, от жакканда жакшы жылыйт экен. Мына азыр квартиранттар жашаган бөлмөгө киргенде эле уже от жаккан үчүн кичине жылуу, кичине эле от жакканда жакшы жылытат экен. Эми бул биринчи бөлмөсү болсо, бул жакта идиш аяктар. Кандай? Жакшыбы? Не кылып атасың? Мына бул экинчи бөлмө. Бул чоң зал окшойт, мейманканасы. Кененирээк экен. Бул жакта квартиранттар бир гана бөлмөнү снимать этип жашаган үчүн бул жактарда эч ким жашабайт экен. Ошон үчүн кичине абалы мындайча айтканда чаң болуп, полдору неме болгон. Ошон үчүн бир тазалап, ремонт кылып, бир каратып алса, үйдүн абалы жакшы. Мынакей достор, бул чоңураак бөлмөсү экен. Мейманканасы окшойт. Потолоктору дагы жакшы. Мына достор, эми үчүнчү бөлмө. Үчүнчү бөлмөсү бул жакта дагы төмөнкүдө айтып кеткендей адам жашабаган үчүн бул жакка мына алмаларды киргизип коюптур. Бактагы алма түшүм окшойт бул. Бактын алмасы. Анан кетип атканда бир пакет салдырып алат окшойм мен дагы. Алма бактыкыбы, өзүңөрдүкүбү? Мынактагы? Мына достор. Бул жактагы кенен экен. Бул бөлмө дагы узун. Бирок бул жер үй экен, бул жагы пол эмес экен. Полдотуп алса дагы болот дешти. Мына достор. Стенка дагы коюлган экен, төшөк жыйганы мына бул жактарына. Эми 4-чү бөлмөгө кирели. Төртүнчү бөлмө. Мынакей, бул наркы 2 бөлмөгө караганда бул кичинерээк экен. Бирок абалы жакшы. Эшик тарапка айнек коюлган. Мынакей достор. Мына достор, 4 бөлмөлүү үй Ызар айылында. Көчөсүн төмөндө айтып кеттик. Азыр бул жакка дагы жазып коебуз. Мен уже унутуп калдым көчөнүн атын. Бул коридору. Холл, мындайча айтканда коридор. Эшик тарабы сөрүсү дагы бар экен. Жайында бул жакта отурса аябай сонун.
Эми достор, силерге бул жактагы времянка, мындайча айтканда времянканы тартып көргөзөйүн. Кухняларын. Бул жак времянка. Кухнясы 2 бөлмөлүү экен. Бул жакка дагы шартын ондоп жашаса болот. Ичине адам отургандай кылып, мындайча айтканда бөлмө кылып алса да болот. Бул жакта дагы. Бул жакта кир жуучу машина. 2 бөлмөлүү времянкасы. Бул жагында склад экен. Склад деп айтып кетишти бул жакты. Мынакей достор. Бул жагы склад. Бул мына сырттагы гараждын ичиндеги эшиги бияк. Бул жактан келген эшиги гараждын. Анан бул жакта подвал дагы бар экен. Подвалын дагы көргөзө кетейин. Бул жакта подвал экен. Жертөлө. Кыргызча айтканда. Свет бар бу жакта? Жокпу? Бул жакта свети жок экен достор, ошого мен мындай кылып ачып алып бияктан тартайын. Мынакей достор, подвал дагы бар экен. Подвалга дагы анча-мынча нерселер сактаган, өтө пайдалуу. Пайдалуу жер подвал. Азыр свети жок болгон үчүн сырттан эле тартып көргөзүп атам. Ичи кенен. Жакшы эле кенендикте. Мынакей достор. Зар айылында 19 сотук үй жери менен кошулуп, аткана, моңкана, сарай, бардык нерселери бар экен. Ана эмесе достор, силер менен Жети Нур YouTube каналы болду. Бүгүнкү чыгарылышты биз Зар айылында тарттык. Зар айылында 19 сотук үй жери менен сатылууда экен. Баасы 2 миллион деди. Дагы бирок келишебиз деди, ала турган адам менен келишебиз деди. Баасын 2 миллион деди. Кийинки чыгарылыштарга чейин сак саламатта туруңуздар достор, аман болуңуздар. Каналга катталышты унутпаңыздар, лайк баскыла жана комментарий калтыргыла. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.